Эми пенсиянын топтомо бөлүгү турак жай алуу үчүн бериле баштайт. Тактап айтканда, ипотекага үй алып жатканда баштапкы жана кошумча төгүм катары пенсиянын топтомо бөлүгүн колдонууга болот. Мындай мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Эми азыркы мыйзамга жаңы өзгөртүүлөр киргизилип атат. Ал деген баягы мамлекеттик ипотека кредиттерли эмес, жеке компанияларга дагы, компаниялардан да үй алуучулар болсо, биз ошолорго төлөп берүүгө азыр даярдыктарды көрүп атабыз. Буга чейин пенсиянын топтомо бөлүгү пенсияга жаңы чыккан учурда, башка мамлекетке жашаганы кетип жатканда, жүрөгүнө же онкологиялык жактан операция боло турган учурда, ипотеканын баштапкы төлөмүнө жана насыянын өзүн да жабууга берилип келген. Кошумча кылып жанакындай үй алганга пенсиянын жардам болсо аябай кошулам, жакшы, аябай сонун нерсе киргизипсиңер. Топтомо бөлүк боюнча маалыматыңыз бар беле буга чейин? Жок, маалыматым жок эле, азыр силерден уктум. 2024 жылдын 1-февралына карата Кыргызстанда пенсиялык топтоо алгандардын жалпы саны 197.316 адамды түзгөн. Пенсия курагына жеткен жарандарга төлөм 177.173 адам, 1.876,6 миллион сом. Туруктуу жашоо үчүн өлкөдөн чыгып кеткендерге төлөм 3.809 адам, 177,7 миллион сом. Каза болгон камсыздандырылган адамдардын мураскорлоруна төлөм 10.204 адам, 254,1 миллион сом. Аскер кызматчыларына төлөм 850 адам, 7,1 миллион сом. Алгачкы ипотекалык төлөм 349 адам, 69,1 миллион сом. Ипотекалык насыяны төлөө 4415 адам, 839,6 миллион сом. Ижарага берилүүчү турак жай мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланат 58 адам, 6,2 миллион сом. Расмий жумушсуз деп таанылган 170 адам, 2,7 миллион сом. Оор ооруга чалдыккандар 288 адам, 42,7 миллион сом. Пенсиянын топтомо бөлүгү иштеген жылдарга эмес, төлөгөн акчасына жараша эсептелет. Жалпы иштеген жылдардын айлыктары эсептелип, ошонун 2% топтомо бөлүк катары берилет. Белгилей кетсек, мамлекеттик пенсиялык топтолмо фонду 2010 жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилген. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы.